Assalamu alaikum Kuvonch ага. Salam. Mına siz коомдук ишмер катары элге республикага таанылып калган кишисиз. Анан бул жогорку кеңешке эмне үчүн баратасыз? Өзү негизи илгертен кыргыздын шайлоосунда деле, шариятта деле мына орус келгенге чейин эл өзү суранып, ушу бизди башкарып бер, бизди бийлеп бер деп эл суранчу да. Анан мына демократия деп анан кайра акчасын көтөрүп алып келип элден суранган кийин чыкты да шайлоочу. Орус келгенден кийин чыкты. Анан сиз дагы эми ошол жолой менен баратпысыз шайлоого. Эмнеге баратасыз өзү? Мен шайлоого мына таза шайлоо деп атпайбы? Буга чейин деп ошо таза шайлоону бир жон терим менен билип коеюн деп эле баратам, чынын айтсамчы. Өтүп кетейин, өтпөй калайын деген деле ой жок. Крайний случай өтпөсөм ошо 300 миң мамлекетиме жардамдедим. Анан таза шайлоонун чында эле тазалыгын байкайын дедим ошол. Анан бирок албетте элге айта турган сөзүм менин возрастымда көп болот. Көп болот. Тилек максатым анткени возрастамын. Менен кийинки адамдар жакшы жашасын, менен кийинки урпак улансын деген ниеттеги эле тилектер да. Чынбы? Ушу элимин өзү түбөлүктүү тема да бул, например, элибиз ынтымак болсо экен, элибиздин биримдиги. Мисалы үчүн биздин элдин биримдиги күч болсо эч ким бизге эме кыла албайт. Биримдиги болсо биз мындай жакшы жашайбыз да. Ошо биримдиги камсыз кылуу максатында баратам мен чындыгында. Ошол баягы Билсон деген идеям деле бул сом эмес, бул идеология, керек болсо азыркы заманбап идеология бул. Ошо 7 миллион элдин башын бириктирүү. Анан кийин сложныйраак идеологияда айта баштаса болот да. Антпесек азыркы адамдар эчтекени укпай калды уже. Эчтекени. Мына элдер ар кандай программалар жазып атат го, Onu окуган киши жок, уккан киши жок. Канча берет экен дегенде киши. Эртеңкини бүрсүңкүрүү кыялданган киши жок. Бүгүн кечкүрүн эле ошо баягы эле курсагы, баягы эле эмеси. Анан кийин бул киши эмне кылып берди эле деген ушул кишинин колунан келет деген нерсе жок. Мына мен тууганым, эми сиз жакшы кишисиз го, эмне кылайын, мына мен эжем да. Ол даже ушундай суроону бере албайт да. Бул киши көбүрөөк пайда келтирет коомго, же менин эжем пайда келтирет коомго деши жок. Жол сагам, же энем. Ушундай эле болуп калыптыр да. Мен ошону түшүндүм. Сиз эми азыр мисалы ким көп агитатор алса ошол өтчүдөй болуп турат. 100%. Анткени мына эмелерге барып атабыз да кездешүүлөргө. Ошо агитаторлор эле барып атат. Ошо агитаторлорго барып эле анан жалпакташта бирде киши жок. Ошо агитаторлор ошолор эле айтып деп, показуха да, жок ал эме. Өзү айлык төлөп, өзү сатып алган кишилерге кайра өзү айтып эле ошол эле күнүгө олар жадап бүттү алла. Эмесин коерчу, жалганын коерп. Анан ошон үчүн мен барбай эле койдум. Мына Куршап базардын терегинде, мени билесиңерби? Шайласаңар шайлайлар, шайлабасаңар шайлайлар деп койду. Жүрөм мен агитациям ошол. Өз кандай ушу өзгөн эл үчүн мына жергиликтүү ушул округтан шайланып калган депутат катары эгер шайлансаңыз эмне кылып берейин деп өзүм эмнени пландап аттыңыз эле? Мен чынын айтайын, эмнени пландап аттым? Пландап. Жол курган боюнча уста болуп калбадым да. Элди көтөргөн боюнча уста болуп калдым. Элдин баары бар турмунтетте мага окшоп иш кылбайт. Ошо бюджеттен дейт, Садырды коркутуп, анан алып кеп берип турган куруп берем дейт. Ничего подобного. Мен өзүм элим көтөрөйүн деп атам. Анткени элден бийик күч жок. Эл абдан күчтүү экенин мен көрсөттүм элге. Жалпакташ эл кандай күчтүү экенин көрсөттүк. Жалпакташ элин канча эл колдоп кеткенин көрсөттүк. Мен азыркы тилегим, мисалы үчүн өзгөндүн бир алтын эмеси бар да, алтын жумурткасы бар. Ал кара шоро. Кара шоро. Шундай жакшы жерибиз бар. Шундай жакшы эме бар. Жакшы эме бар баягындай. Булак, минеральный суу. Ушуну кыла албай жүрөбүз да. Ошого бир болбогон эле бир азыраак эле километраж жол ошол. Эгерде мен ошо жолду кура алсам, өзгөндүктөр азыр түшүнбөсө кийин түбөлүккө мага рахмат айтмак. Анткени ал жер бүт бар леченияга келишет. Даже ал жерге башка келбей эле койсун. Мына Өзбекстандын эли эле басып кетип, биздин ошо жолдо ошолорго тамак кылып эле, ошолорду ташып эле, ошол жактарда баягында нерселерди кулуп эле, бул өзгөндүн экономикасын өтө чоң даражага көтөрө турган проект болот.
Биздин любой ушул өзгөн райондагы элдерде эле кичине коного келип калса, жол жакшы болсо, зыпылдаган боюнча бир ашып барса 1 сааттык жол апармак. Атак өзгөндүк ошол жолдун кесепетинен өзгөндүктөр өзү көрө элек карашолор керек болсо, көрүлектер толтура. Мен ошол эле проектим болот болсо, анан бир адамдын бир эле кичинекей нерсеге күчү жетет да, анан көрүнгөн нерсени эле кыйратам, сойлотам дей берген ал жалган. Калп эле. Мына канча проект жасашат, көп эле аткарылбайт. Мен өзгөн үчүн ошону кылып бермекмин. Анан сырткан менин жүрөгүмө өйгөн нерсе, мына ош өзгөн жолдора өтө тарып, чындыгында авария болуп. Тар. Жүргөндөн коркосуң. Коркосуң жүргөндөн. Шуну кандайдыр кеңейтиш керекпи? Же абез кылыш керекпи? Эми буну профессионалдар чечет да. Профессионалдар чечет. Ошол мен ойлойм, ушул ош өзгөн жолун, карасы өзгөн жолдорун кеңейтпесе болбойт. Кеңейтиш керек, же абез кыла кандай. Эми аны профессионалдарга айтабыз да. Главное, суть дела ясно. Мына малчылык менен Олег да, ушу малчылык боюнча кандай кылса болот? Эми малчылык түпкүлүгүндө мындай болот да. Малды өзү стационар бага баштайт. Учур келгенде, балким 50 жылдан кийин, балким 100 жылдан кийин. Бирок азыртадан эле ошого көнөшүбүз керек. Биринчиден ушу биздин баягы жалкоолук бар да атайын эле. Азыр эми мына заманга жараша болушубуз керек да. Бизде мындай породасына көңүл бурбай атпайбы малдын. Так? Анан малды көбөйткөн саны көп да, толку жок. Ошонун туягы жеп атат, туягы экологияны бузуп атат. Бүт чөптөрдүн тамырларын такырайтып берип, жамгыр токтобой, анан сел болуп атат, башка болуп атат, экология ошондон бузулуп атат да. Санына эмес, сапатына көңүл буруш керек малчылыктын мисалы үчүн. Анан малга караганда деле малчылар капа болбосун. Чынын айтайын, багбанчылык мындай эсеп билбейт биздин элчи. Биздин эл мындай көбүрөөк башын эме кылганда коркушат да. Малга караганда багбанчылык каттуу. Анткени бакты эгип эле коесуң да. Аз эле эмгек колдоносуң, бирок ошол например, бир багың, бир эле алма багың. Бир уйдундан көрө жакшы түшүм берет да. Ол уйду күнүгө айда, күнүгө атыгын эгип койланан болду. Кичине сугарып коесуң, 1-2 жолу, чынбы? Ошо окшогон нерселерди. Мен даже тилегим бар эле, кыялым бар. Кыргызстанды Балчелекстан деген кылгым келет да. Керек болсо Бишкекте деле балчелек коюп бака берсең болот да. Биздин балдардын мындай массовый жок да, массовый. Вагондоп алып кете турган бал болгондо, биз бал качандыр бир жерде бул дары болуп калат. Аптекаларда сатылат. Окшогон идеялар эми ойнонгон кишиге көп эле бар да. Мына айылдарды кыдырып жүрөбүз. Канча үйгө кирсек, негизинен ата-энелер эле калыптыр да, жаштар көрүнбөй атат. Эми бул бир жагынан баягы айтып атпайбы, элдер але талалап кетти, дейдип кетти дегенге мен кошулбайм. Мен өзүм лично Кыргызстандын балдары мени чыкырды былтыр. Бүт жол кыргызларын төлөп берип барып көрдүм. Ал жерде кыргыздын балдары айтып атам, наоборот, ошол орустар деле иштетип калыптыр. Анткени кыргыз балдары арак ичпейт билесиз. Бригадир чоң болуп иштетип калышыптыр, үйлөрдү куруштур. Эми ошол жактын гражданины болуп кетет. Ал деле коркунучсуз. Ал деле келбей калат, ой кыргыз келбей калат, азайып кетет. Буяктагылар тугуп турат, эч кандай азайбайбыз. Ал жакта да болот. Баары алар балким кыргыз тилин билбей калганда деле кыргыз улутту кыргыз экенин унутпайт. Мисалы үчүн баягы Спиктакта жер титирөө болду го. Арменияда. Булар дүйнөнү кезип кеткенде, армяндар аз эле, дүйнөдө көп. Спиктакты ошол дүйнөдө армян тилин билбеген эле англис тилинде сүйлөгөн армяндардын баары бир канын унутпайт да. Бул эми дүйнөлүк азыркы глобализация, онан трагедия кылып эле, балдарыбыз кетип калды, эми келбейт, ойдат дебеш керек. Ошончо төрөлө берет, бул закон ченемдүү нерсе. Келгени келет, келбегени келбейт, бирок жүрөгү баары Аллато деп согот алардын деле. Мен ошону түшүнөм. Азыр биздин элдер наоборот көптөгөн жерлерде ээлеш керек ошо чет мамлекетте. Анан дагы экинчиси кетип аткан себебим да, бизде байлар айтып атам, азыр мен пешенеттерим менен макул олигарх болуп, макул уур болбосун, коррупционер болбосун. Пешенеттерим менен баймын дегенден деле алкымы жамандыгынан бай болот. Например, адам эмгеги бир 10 000 сомго баалана турган болсо, алар 1000 сомго баалайт. Кааласаң иште, каалабасаң эште, безработныйлар көп да. Ошондуктан. Мына өткөндө бир мен досум мен баймын деп атпайбы? Ошондойлор положено айлык берсе, биздин балдар кетпейт эле. Мизер айлык беришет да, эште дагы көп да баягы жумушсуздар. Мунайда бир экинчисин ала берет.
мындай адам менен бизде алиги профсоюз дегенде эле ат эле болбосо зат эле бар да. Ошондой күчтүү профсоюздар болуш керек. Мисалы үчүн мен ошо профсоюз болоюн, ошондой кекиттеген жұлып алам ошого окшогон байларды. Положено айлыгын бер деп. Түшүнөсүзбү? Алар кичине шыйпаңдап балекет, ошондой күчтүү профсоюз жок. Биздин системада күчтүү профсоюз, жумушчунун кызыкчылыгын колдой турган профсоюздар керек. Ушундай да. Азыр чындап эле мен да өзүм адам иштетип көргөм да. Мен де ошо кыйынчылык кезде деле астылар 100 000 айлык алчу. Эгерде аларга мен ошо кезинде 20 000 берсем деле иштемек да. Эгерде мен байыгым келсе ошентип байысам болмок. Бирок эми менин жүрөгүм ого чыдабайт, мени балким угаткан, көрүп аткандар болсо, ошо менде алдылары 100 000ге чейин айлык алчу. Кайсы жылдар болуп калат? Мындан деле бир 10 жыл мурун, 15-20 жыл мурун ошондой алчу да, 100 000ден айлык алчу. Алардын алдылары уже чоң бизнесмендер болуп кетти, контейнерлер болуп кетти. Болбосо көчөдө туруп балык сатканга ким келет абысына? Эч кандай билими жок, шыгы жок кишилер келет. Ошолордон да шыктуу кишилерди жаратып. Алдыңкы жакшы иштеп кеткендерине машина подарить этчүм керек болсо. Албетте ушундай сасык байларга жете албай калдым. Бирок мен байлыгым ошончо азыр мени таанып аткан болсо, мага комментарий жазса керек, ошону билип аласыңар.